Аллах Таала берсе эч ким ала албайт, Алла бербесе эч ким бере албайт. Болду, кеттиңиз. Мисалга утулуп калсаңыз дагы өкүнбөйсүз. Неге? Алла тагдырга жазган экен. Сеники сенден качпайт дегендей. Сенден качпайт. Чын тагдырыңдагы нерсе ал сөзсүз келет да. Бирок эми ошентип жатып алыш деген маани эмес бул. Бирок себептерин кылып атабыз. Кыймылдап атабыз. Мисалга бирөө базарга чыкса, базарын ачып турса, тагдырындагы нерсе сөзсүз келе берет да. Ырыскы маселеси Аллах Таала өзүнүн жоопкерчилигинде да. Акча деген эмне? Ал нерселер деле бүгүн бар, эртең жок да. Бул убактынчалык нерселер да. Просто ошолорду туура пайдаланып өтсөм деп ниет кылып атам да. Илим бул билүү дейт го. Ак кара, адал арамды ажырата билишет да. Ошо намаздарына бекем болуп, мечиттерге көп каттаса, Кудайым буйрса, үйрөнө беришет бардыгы. Кыргызстандагы эң нактаа адам бул Мунарбек. Бул накта подкаст болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө. Саламатсыздар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин YouTube каналыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн өзгөчө чыгарылыш. Деги деле мен ар кайсы чыгарылышымды өзгөчө деп ата берем, анткени бизде чыныгында өзгөчө коноктор келет, ар дайым өзгөчө каармандар. Бүгүн бизде конокто Мунарбек Сейитбек уулу байкебиз келиптир. Эми бул байке жөнүндө айтып, эмне кылганын баарын айтып отуруш деле кереги, кажети жок го дейм, анткени баарыбыздын эле соц тармактарыбызда Мунарбек байкенин видеолору, Мунарбек байке менен бир нерсе деп сүйлөсөз эле ал жаңылык болуп чыккан нерселер. Ошондуктан кош келдиңиз. Маанайыңыз кандай? Алейкум ассалам, жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы келдик. Ушу чакырганыңыздарга рахмат. Сонун бардыгы. Сиздин ушул таркы жаратып атканыңыз жөнүндө анын баары талкууланды. Ушул барды Олимпиадада эмне болуп атканын бардыгы көрдү. Бардыгы эле сиз жаңылыктарын окуп атат. Бүткүл Кыргызстан сизди байкап, сиздин кадамыңыздарды карап отурат да. Бирок көп элге азырынча дагы деле белгисиз да. Кайсыл жактан өскөнсүз, кантип баштагансыз, мындай көбүрөөк аудиторияга кызыккан адамдар эми сөз таба жоопторун. Мен айтып кетсем, Мунарбек байке 28 жашта, 8 жашынан бери бокс менен алектенет. Бул 20 жыл, канча жыл эмгектенди, тыштаган жок. Анан бирок ошо 28 жашына чыкканда эле ушул ийгиликке жетип отурат. Бул эми жараткан кудурет экен. Бирок ошол ийгиликке жеткенге чейин ушул 20 жылдык жол бизге өтө кызыктуу. Ошо биз биринчи залга барганда, биз адашпасам бир 40 бала барчыбыз да, мектептечи. Мектептин залына? Жок, өзүбүздүн азыр барып аткан залга, ошо мектептеги классташтар, баягы параллель класста окуган балдар болуп бир 40 бала барчыбыз. 40 бала барчыбыз, ошонун арасынан Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, жалгыз мен калып кеттим да. Ошо 40 башында барып баштаган балдардан сиз эле калдыңыз. Ооба. Ал жерде эми ар ким ар түрү менен боксту таштаган да. Бирөө жанагындай жумуш кылыш керек болуп, бирөөсү башка спорт тандап кетип, ошентип жашоодо ар адам өзүнүн каалоосун кылгандай эле. Ошо биз бокс тандаган үчүн бокста калып кеттик да. Ошо кезиңизде кандай бала болчуңуз? Өсүп атканда кандай сапаттарды башка адамдардан үлгү катары алып өзүңүз кабыл алдыңыз? Жаш кезимде ошо төгүдөр тентек болсун дейт. Ошо үйдөн астында ошо бир 2-3 баланы уруп коюп, күндө бир 2-3 баладан 2-3 ата-эне үйгө келишкен да. Бул канча жашыңызда? Ошо жаш кезимде да, мектеп маалында, мектеп жаш кезимде ошондой. Анан үйдө эшикке мындай жыңайлак деп коет го. Жыңайлак чыкпа десе, мен чыңайлак чыгып кетчүмүн. Мага жакчу да ошо жыңайлак жүгүрүп ойногончу. Анан үйдө мен өзүм сөзүмү уктуруш үчүн чоңдор бири менен сүйлөшүп атып алаксып калат да. Ошондо столдорду бир нерсени ууруп, мен өзүм каратып, мен угасыздарбы деп сөзүм айтчу экенмин да. Ошондо бул бала чоңойгондо сот болот дешчү экен эле. Ошо атам дагы бир жака кетип келгенде эле эмне кеттиңиз, каяка бардыңыз деп сурай берет экен да, допрос кылып. Ошого жаштыгыбызда ошондой болуп, тентексинде деп айтышат. Кайсыл учурда өзгөрүлүп баштадыңыз? Ошо
чоңое баштаганда мечитке барып, мечиттен жанагы өзүнүн чоң дамлылардын мисалга кеңештерин угуп, ошентип анан секин оңоло баштадык да. Азыр эми оңолуп кеттик деген сөз эмес бул. Адам өмүр бою оңолушка аракет кыла берсе оңоло берет да. Азыр мен эми башкалардан өзгөчөлөнүп мен мындаймын деп айта албайм. Элдер кандай болсо биз деле ошондойбуз. Бирок күндөн күнгө оңолушка аракет кылабыз Кудай буйрса. Сиз кичинекейинен тентектенип атпайсызбы? Азыр сизди карап, ошол видеоңуздан сүйлөгөн сөздөрүңүздөн такыр образ башкача. Аябай спокойный, маңыздуу мындай иличинсиз сүйлөгөн аябай сабырдуу жөнөкөй киши катарда. Кичинекейинен тентектесеңиз мен аябай таң калып атам да. Балдар үй бүлөдө ошо ата энесин карап чоңойот экен да. Ошого ата энем өзү токтоо кишилер. Көп сөзгө көңүл бурбаган. Ошого ата энем салымы өтө чоң деп. Өтө чоң. Эмнеге дегенде ошо жанагы куш уяда эмнени көрсө ошону алат деп айткандай эле. Ошо биринчи ата эненин тарбиясы да. Ата энем Кудайга шүгүр мени бир дагы урган эмес кичинемде. Урушкан дагы эмес. Тентек болсоңуз да. Ошондой вообще урушкан эмес да. Мен көбүнчө ошо эжем тарбиялачу да. Тарбиялачу дегенде Ошо түшүнүктүү да. Ошондой. Ошого мен ойлойм ошо ата энемин мүнөзү өттү деп. Деги деле үй бүлөдө канча балалуу үй бүлөдөсүз? Канча бир туугансыз? 4 уул, 1 кыз. Сиз эң менен кичине. Сен күчүсүз? Жок, менен кичине иним бар менин. Сиз предпоследнийсиз. Бирок тоже мына эркекке жакыныраак экенсиз, Мында ошо жана кичинекей тентек кезиңизде туруп калдыңыз. Үйдө өзү эң эркеси эле мен болсо керек деп ойлойм. Неге боксту тандап калдыңыз? Неге боксту сүйдүрдүңүз? Эшиктин алдында көп ойночубуз. Анан бир кошуна байкебиз бар. Ал ошо бокс залга барчу. Ошонун артынан ээрчип, сиз менен барайын деп эле ошентип ал ээрчитип алып барып барганда ошо бир бала менен уруштуруп коет. Жаш кезде ошондой эле да, буга чыгасың деп эле уруштуруп койчу да. Тарабы? Ошентип уруштуруп токмок жеп калгам. Ошондон ары калып калгам да бокста. Боксту сүйгүңүз дагы эле калды. Токмок жесеңиз да, же бир аз Жок, өзү башында эми баягы боксту сүйүп эмес, ошолорго жетейин деп, таяк жебейин, аларды сабайын деп атандаш болуп ошентип калып кеткенбиз. 20 жылдан бери өзү спортчуда, мындай дүйнөгө чыккан спортчуда өзү каражат маселеси, үй бүлө маселеси орчундуу болот да. Сиз ушул 20 жылдан бери, мен билбейм, бардык эле адамды 20 жылда таштап салмак го дейм. Эгер бир нерсе окушпойт, бирок сиз таштаган жоксуз да, эмне үчүн? Бул жерде эми үй бүлөнүн поддержкасы өтө чоң болгон. Ата энем сага ишенебиз деп колунан келген жардамды берип турушкан. Ошого ар бир спортто же ар бир жашоодо дагы бир адам бир ийгиликке жетиш үчүн ушу ишеним керек экен да. Анын артында турган бир адамдар керек. Ошондой ишеним. Деги ушул 20 жылдан бери ишенди сизге, ийгилик жаратат деп. Ишеништи. Ошо каякка барганда дагы өзүң этаат кыл. Сен жеңсең, жеңилсең биз үчүн. Сен кандай десем, биз үчүн сен баалуусун депчи. Дайыма чемпионсуң. Сен утулганын айырмасы жок. Эң биринчи ошо өзүң этаат кыл дешчи да. Өзүңүздүн ичиңизде ушул кандай максаттар бар болчу? Ушул ийгиликке жетерге же кандай ийгилик жаратам деп ойлочуңуз? Мен ошо көп жылдан бери эле айтам, өзү олимпиадага барып, олимпиададан утуп келиш деп. Эми ар бир олимпийский түрүнө келген спортсмендер, спорттунчу, бул эң чоң достижение, эң чоң жетишкендик бул олимпиадага барып, ошол жактан утуп келиш да. Ошого Азияны, мирди олимпиададан утайын деп тилек кылчумун да, Алладан сурачумун дайымачы. 20 жыл өттү. 20 жыл өттү. Жеттиңиз. Жеттик, Кудайга шүгүр. Сезимдер кандай болду?
сезимдер бирок өтө деле мен ошентип тарых жаратып койдум, менен башка эч ким чыга элек деп андай мындай көтөрүлүп кеттим деген сезимдер боло элек. Дагы же балким деле сезе элексизби али ушул жеңгениңизди дагы деле ишенбей атасызбы же кандай болуп атат? ишенип эле, бирок андай сезимдер жок да, андай жүрөктөр дүкүлдөп, мен кыл бирдим, мен звезда болуп кеттим деген. Андай болбой эле койсун, Кудай сактасын. Ушундай эле жүрө берген жакшы болуп атат өзү. Ата энеңиздин ушул үй бүлөдө жакындарыңыздын биринчи ошол жеңишке жеткенден кийин алардын реакциясы кандай болду? Алар кантип сизге сүйлөдү? Ошол менен жолукканда кандай сөздөр сүйлөдү? Алардын дагы мындай ушул сүйүнгөнү аябай кызыктуу да. Сизге дагы мындай өзүнчө сүйүнүч таркатат да. Кандай болду ошолор? Өтө баягындай болуп кетишкен жок да алар дагычы. Менин балам кылды деп. Бирок ичтеринен аларга башка билдирбесе дагы өтө катуу сүйүнүштү да. Эмнеге дегенде ар бир ата эненин баласы жакшы мындай жакшы жактан көрүнүп аткан болсо, алар үчүн өзү сыймык да. Не только бул спортто жеңишке жетиш эмес. Адамгерчиликтүү болуп, адам болуп чоңойсо дагы ата эненин кубанычы ошо да. Ата эне баласы мисалга жаман чыкса өтө кейит го. Жакшы чыкса алар үчүн өзү сыймык да. Эмнеге ата энем деп сыйлап турган бала дагы өзү өтө чоң жеңишке жеткен бала деп ойлойм да. Эмнеге дегенде канча адамдардын ата энеси мындай кыйындал сөздү айтыштагычы, канча адам ата энесиз да. Кандай болсо да ата энеңде бирок ооба учурлар бар. Ошого мындай бирөөлөргө катуу тийиши мүмкүн. Ошого мен айта албай атам да бул сөздүчү. Ата энеси. Мен айтайын. Мындай керекти үй бүлөлөрдө ата энелер өзүнүн үй бүлөсүн таштап кеткен аталар бар. Үй бүлөсүн таштап кеткен апалар бар. Балаларын сатып жүргендер да адамдар бар. Ошого оозунан чыкпайт экен да бул сөздөрчү. Бирок ошо ата энеси барларга бир айтып кетмекчимин да. Болушунча жакшы мамиле кылсын. Бир күн бар, бир күн жок болуп калат да. Ошого болушунча жакшы мамиле кылып, жакшы сөзүн аябасын. Канчалык ачуусу келип турса дагы бир сөздү айткан болсо, ачуусунун үстүнөн дагы сүйлөп албасын. Эмнеге дегенде ата эне бизди бейишке киришибизге себеп да. Бейиш эненин таманасында дейт. Ата бейиштин дарбазасын ачкычы дейт. Ошого ата ыраазы, Алла ыраазы дейт. Ошого ата энени болушунча сыйлаш керек. Сиз айтып атпайсызбы ушул ата энеге ачууланып кетпей, өзүң карманганды үйрөнүшүң керек депчи? Сиздин деле окуяңызда кичине кезинде тентек болуп, анан азыр ушундай болуп калдыңыз да. Жаштарга же дейли көрүп аткан угармандарга, көрөрмандарга эмне деп айтмаксыз, эмне деп кеңеш бермексиз өзүңдү туура тарбиялоого? Анткени бир убакыт өткөндөн кийин, чоңойгондон кийин өзүң тарбиялап баштайсың да. Илимге барыпчы, бир жактан билим алып, туура адамдардан үлгү алып, ошону өзүң тарбиялоодо кандай сунуштар бермексиз, кандай кеңеш? Жаштар ошо биринчи очередь Алланын өкүмүн аткарсын, намаз окусун. Ошондой эле мындай туура адамдар менен көп сүйлөшсө, ал туура түшүнүк алат да. Туура эмес адамдар менен көп сүйлөшүп алган болсо, туура эмес түшүнүк алат дагы, ошо жаман ойлор, жаман көз караштар уже пайда боло баштайт да. Мисалга сен бул жумушту кылсаң же буну уруп койсоң акчасын алып аласың же дагы бир жаман сөздөр болот да. Уже жаш бала уже баягындай губка сымал дейт го. Ал сиңире берет экен да бардыгынчы. Ошого болушунча сүйлөшкөн адамдарына көңүл бурсын. Жаш болсо деле акылы жетет дагы, ким кайсы жакшы нерсени айтып атат, жаман нерсени айтып атат. Биринчи очередь ошо мечитке барышсын да. Кудайым берсе ошол жактан дин менен жашашты үйрөнсө эле бардыгын мындай жакшы аткарышат. Аякта илим дагы үйрөтөт. Илим бул билүү дейт го. Ак кара, адал арамды ажырата билишет да. Ошо намаздарына бекем болуп, мечиттерге көп каттаса, Кудайым берсе,
үйрөнө беришет баардыгы. Мощный дават болду. Бул знак деп айтып койсок болот. Бирок мага кызыктуу ушул биз мусулман болуп төрөлөбүз да, биз Кыргызстанда, бирок баардык эле өзүнүн мусулман ката адам болуп саналбайт. Анткени айтып коет го өзү динде деле өзүңдү толук мусулман деп санаш үчүн сен өзүң ошону түшүнүшүң керек, илим топтошуң керек, религия деле размышляющих деп айтат го. Сиз кайсыл учурда ушул динге келип, намазга келип, мечитке барып баштадыңыз? Сонда өзүңүз осознанный болуп, өзүңүз оюңуз менен уже чоңойгондон кийин эмне себепкер болду? Ошо биз үйдүн жанында мечит бар. Биз о мектепке бара элек деле барып ошол мечитте ойноп, жаш бала ошо экенсиң да, аяктан анан сабак алчубуз кичине мындай, кандай десем, баягы арабча тамгаларды үйрөнүп, Куран жаттап, анан барып тапшырып, кичинебизден эле ошентип кошуналарыбыз менен ошо досторум, байкелер, инилер болуп ошо мечитке каттап эле аякта эми аз деле көрөсүздөр, мечитке барганда жаш балдар күлүп беришет, бири-бири чуркайт, жанагындай чоңдор уруп коет. Анан ошондой болуп эле урушуп жүрүп эле Кудайга шүгүр ошо мечиттен үйрөнүп кеттик да. Биз өзүбүздү светский өлкө катары санайбыз го, көбүнчө адамдар. Анан баарына кызыктуу да, неге бизге ийгиликке жеткен спортчулар, мындай мусулмандар, неге алар мындай динге ишенген адамдар, кантип ойлойсуз, буга эмне себеп? Жок, ошо светский болгонубуз менен бизде 95% мусулман жашайт. Ошого эми мусулмандар ийгиликке жетет да, биякта мусулмандар болуп атпайбызбы? Жок, эми мусулмандардын арасында да эмелер бар да, практикующий, анан мындай айтканда жүрөк менен ишенген адамдар бар го. Сиз көбүнчө ушу ийгиликке жеткен биздин спортчуларыбыз булар практикующий мусулмандар, баары намаз окугандар, ошо жоламан байкелер. Анан ушул көбүнчө адамдарда суроо жаратат да, неге ушул адамдар, кантип ушул дин жардам береби, кайсыл тарабынан жардам берет? Берет, зыян пайда Алладан дейсиз. Аллах Таала берсе эч ким ала албайт, Алла бербесе эч ким бере албайт. Болду, кеттиңиз. Мисалга утулуп калсаңыз дагы өкүнбөйсүз. Неге? Алла тагдырга жазган экен. Мээнет кылыш керек, кийинкиге аракет кылыш керек. Ошо Алладан болот деп билсек эле биз жеңишке дагы жете беребиз да. Жашоодо мындай. Ким көп наалыса, Алладан эч качан ийгиликке жетпейт. Спортто эмес, жашоодо делечи. Ошого ким көп шүгүр кылса, ошо шүгүр кылган адам ийгиликке жетет да. Шүгүрчүлүк менен көбөйөт экен да. Ошондой эле ошо биздин спортсмендерибизге Алла ыраазы болсун, баардыгы 5 убакыт намазда, баардыгы ушинтип Алланын өкүмү менен ушундай болду деп жакшы сонун сүйлөшөт да. Мен алардын дагы интервьюларын көрүп абдан сүйүнүп, кубанып калам да. Эмнеге дегенде, мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты башка бир мусулманга кааламай сайын ал толук мусулман болбойт дейт да, момун мусулман болбойт. Ошого мен өзүмө каалаган жакшылыктарды аларга да каалайм. Ошо толук дин менен жашап, Кудайым буйрса, ошо бейишке кирсек деп. Эгер тааныбай турган, дин жөнүндө тааныбай турган адам келип туруп ислам деген эмне десе, эмне деп жооп бермексиз? Ислам деген бул Алланын өкүмү деп жооп бермекмин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен жашоо жолда. Ошого дин менен жашаш жеңил. Жеңил өзү. Кимге оор, ал мындай өзү ишенгиси келбеген адамга оор боло берет да. Чындап жүрөктөн чечим чыкса, ал адам үчүн жеңил. Ислам шарият өзү мындай таза да, баардык жагынан карасаңыз таза. Эмнеге дегенде көбү ислам дини ушундай дейт, жок. Адамдар ката кетирет. Бирок динде эч кандай катачылык жок. Ал ошо мен мусулманмын деп жашап аткан адамдын өзүнүн каталары болот да. Көпчүлүгү билесиздер да, мусулмандар ушундай, дин менен жашаган ушундай дешет. Жок. Динди изилдеп чыкса дагы бул 100% да. Же 1000 дейбизби, миллион дейбизби, туппа туура да. Динде эч кандай катачылык жок. Ошо адамдын өзүндө катачылык. Адамдардын да толтуруп үлгүлөрү болот да. Менимче сиз эң чоң үлгүлөрдүн бири болдуңуз азыркы ийгиликке жеткениңиздин. Дагы бир маселе бар, мага өтө кызыктуу болот. Каражат маселеси.
сиз менин түшүнүгүм боюнча ушул 20 жылдан бери кадимкидей каражат жагынан да кыйынчылыктар менен эле жашап келип жүргөнсүз. Ушул дүйнөлүк чемпионатка чыккан келгиче. Ушул кандай кыйынчылыктар жаратты? Каражатсыз жашоо деген кандай экен? Анан каражат пайда болгондо барбы көбүнчө адамдар айтат го, көп акча түшкөндө башың жулуп кетет депчи. Көбүнчө адамдар түшүнүксүз болуп кетет. Сизге кандай болду? Ошо каражат жагынан ошо үйдөгүлөр дагы жардам берип турчу. Анан байкелер бар болчу, кичине мындай Спонсирует этип бир аз керки жерлерди. бир аз да. Ошентип спонсор болуп берип турчу. Андан кийин ошо Аллах таала мүмкүнчүлүк берип ошо мирден кийин жакшы акча таба баштадык да. Ошондон кийин адамдардын мамилесин көрөт экенбиз. Сизге болгон Кошомачыларды дейсизби? Ошондой анан акча аркылуу тарынгандарды көрөт экенсиз. Мага бербей калды, ал болуп калды, бул болуп калды депчи. Акча бул ушундай нерсе экен, адамдын башын мындай бурмалап коет экен да. Бирок мен өзүм кичине мен акчага анчалык көп кызыкпаганга, мага кандай деле акчам бардай сезилбейт эт. Азыр деле мирден кийин деле азыр деле андай акчам бардай сезилбейт да. Эмнеге дегенде билбейм, акча бүгүн бар, эртең жок нерсе да. Мына азыркы сиз айткандай жылдыз болуп атабыз деп атпайсызбы? Ал нерселер деле бүгүн бар, эртең жок да. Бул убактынчалык нерселер да. Просто ошолорду туура пайдаланып өтсөм деп өзүм ниет кылып атам да. Болбосо бир замат экен да, адам өзгөрүп кетишчи. Ошого алар андай деле таасир бере элек азырынча. Эмне үчүн кичине кезинде бир акчага мынча кызыкчылык жок? Эми бар го, өзү жашоодо акча деген бул азыр эң маанилүү нерселердин бири болуп атат да. Эгер сен даже ислам жолунда болсоң да, бирок акча бар болсо сен көбүрөөк мүмкүнчүлүгүң бар, акчаң жок болсо мүмкүнчүлүктөрүң аз. Билбейм, ошо Алла берсе эч ким ала албайт деп эле чын тагдырындагы нерсе ал сөзсүз келет да. Бирок эми ошентип жатып алыш деген маани эмес бул. Келе берет деп. Бирок себептерин кылып атабыз, кыймылдап атабыз. Мисалга бирөө базарга чыкса, базарын ачып турса, тагдырындагы нерсе сөзсүз келе берет да. Ошого мен ырыскы маселеси Аллах таала өзүнүн жоопкерчилигинде да. Ошого Сеники сенден качпайт дегендей. Сенден качпайт. Өтө кызыктуу нерсе экен. Адамдар өзгөрүлдү деп атпайсызбы, мамилесичи? Акча түшкөндөн кийин сизди акча өзгөрткөн жок деп айттыңыз. Айлана чөйрөңүз канчалык өзгөрүлдү? Балким керки адамдар ошол акча үчүн дос болбой калды же сүйлөшпөй калды. Кандай ушундай учурлар болду? Мындай элдерге да кызык да, что балким бир көрөрманыбыз бир нече убакыттан кийин ошол нерсе менен кездешет. Ал эми акча аркылуу мени сүйлөшпөй калгандар пока боло элек. Болбой эле койгон жок. Болбой эле койсун. Анан кандай десем, мисалга, сиз менен мындай байланышпай жүргөндөр дагы байланышка чыга баштайт экен да. Өмүрү дос болбогондор дос болуп баштайт дегенде. Ошондой болуп калат экен да. Анан биз эми Кудайга шүгүр кичине болсо дагы айырмалап билип калдык. Кимдир кайсы учурда жаныбызда болгон, ошого Кудайым буйрса, будан биякта дагы Аллах Тааладан сурап дуа кылып турабыз, адаштырба деп. Ошо айлана чөйрөсү да өтө керектүү маселе го. Өзүңүздүн айлана чөйрөңүздө кандай адамдар? Мен айлана чөйрөмдө ушу мындай характерлери меникине окшошкон, анан кайсы учур болбосун жанымда жүрөт. Мисалга, ал кыйынчылыкта дагы жүргөн балдар да. Ал балдарга эми Аллахым жеңилчилигин берсин. Ал досторума ошо Аллахым жашоолорунда берекесин берсин. Жашоолорун татыктуу жашап, Кудайым буйрса, ошо досторум менен эми акыреттик дос болгонбуз. Кудайым буйрса бейишке жетелешип кирип кетсек деп. Достор кантип тандаш керек? Эми досторду тандаганда биринчи ошо адамдык сапатына караш керек да. Кайсы сапаттар сиз үчүн эң маанилүү? Эң маанилүүсү ошо сага ишеничи,
ошондой эле сизди мисалга пайдаланыш максатында эмес, чыныгы дос деп билген адамды дос tutуш керек да. Өзү жашоодо өтүп кеткен эң чоң кыйынчылыктарыңыз эмне болду? Жанагындай инсан унутчак дейт го. Кыйынчылыктарды унутуп каласыз. Азыр мына акыркы немелерде ушу вес гонять эткен болду да. Ооба. Эме жакшылыктан кийин уже жамандык нерселер унутулуп калат экен да. Ошо унутулуп калат. Ал маалда мисалга утамбы утуламбы деп эми ар кыл ой болот да. Вес гонять эткенде 2-3 күн мындай тамак почти жебей дагы каласыз да. Суу ичпей калабыз. Машыгып тренировкадан кийин канча энергия кетип калат. Даже сүйлөгөнгө акыбал калбай калат да. Ошол учурлар мындай ал учурга туш келген адам гана түшүнөт да. Кантип эле тамак жебесе сүйлөй албай калбасын депчи. Ошол учурлар бүт нерсе көздөн өтөт. Ар бир суунун тамчылары, бүт нерсе мындай трезвый ойлонуп каласыз да. Баары жашоо көзүнүн жашына өткөн. Бардыгына көз карашың мындай болуп. Ток адам дейт көп ойлоно албайт экен да, ач адам жакшы ойлонот экен да. Балким ошол да бир себепкер болду. Бирок эгер жашоону карасачы, бокста эмес, жашоодо кандай кыйынчылыктар көрдүңүз? Ушундай жерде өзү эске келбейт да, өзү көп эле болот. Мындай Биз деле кыйынчылык көрөбүз. Ошо мындай жерде сөздөр унутулуп калат. Сөздөр унутулуп калат да. Боксту эме кыламын деп па, кийинки алып салабыз деп па? Эгер алып салса, кийинки максатыңыз эмне? Ошо өзүмө ушу илим алышка арнагым келет. Мен ойлойм, эртерээк үйлөнүп жайланган жакшы да. Эртерээк үйлөнгөн. Ооба. Демек, көрөрмандарга эртерээк үйлөнгүлө деп айтып кетмекчисиз. Ошо жашы жетип, акылы жеткен болсо үйлөнө берсин. Эскертип кетейин, 3-чү чыгарылыштан бери үйлөнгүлө деп атабыз. Ооба да, эми каражат деп эле жүрө берген болбойт. Жашы жетти, акыл жетти уже үйлөнө берсе, нарагы Аллах Таала берет. Адамла айткандай, эки мындай кембагал адам ошо Алла үчүн үйлөнсө алар бай болот дейт го, бай дейт да. Ошого Алла үчүн жакшы кадамдарды кыла бериш керек. Ошондон да бир жол үйлөнгүлө. Эскертип кетебиз. Мына сапаттарын айтып коеюн. Жеңилсе да мурун, жеңсе да азыр ошол бойдон спокойный да. Ошол сапаттар бар. Анын жанында достору жүргөндө, мисалы үчүн, эми болот эми тамак чеккен, даже жанында тамак чеге алышпайт да. Сонун сапаттары бар. Анан кийин азыр ошондой сонун сапаттар бар да. Бул жакта камеранын сыртынан айтып кетип, Мунарбек байке жана сапаттарын Мунарбек байке мындай бир аз айтыппы, уялып, айтып албайт экен, бирок жакында достор айтып атпайбы, өзү сиздин жаныңызда чек болбой калат дейт керек болсо досторуңуз. Чындыкпы, чындык эмеспи? Ошондой болот. Эмне үчүн? Мен айтып берем да, андай кылбагыла, эмне кыласыңар? Шариатта макруh дейт. Ошого болушунча досторума дагы мээнет кылып, жакшы өзгөрүшүнө себеп болуп калайын деп айта берем да. Айтасызбы же двоечкабы? Жок, эле айтабыз. Эми көп адам айтат да, сен өзгөртө албайсың, ал бул деп. Бизде өзгөртө турган эч нерсе жок. Бизде айтышыбыз керек да. Биз только эскертебиз. Эскертиш биздин милдет да. Ал оңош, Аллах Таала оңогон болсо оңолуп кете берет. Адам өзүн өзү оңобосо бирөө турабы? Сизге деле келип туруп, буну кылба десе, сиз кылгыңыз келип атса, аны айтканды укпайсыз да. Бирок жакшы жактан эскерте берсе, бир күн ага сөзсүз пайда берет да. Ошого эскертким келет досторума дагы, досум жакшы нерселер кылайлык, акыретти курайлык депчи. Бул жактан өзү ушу подкастты 3-чү микрофон кошуп коюш керек болчу экен за кадрым. Бул жактан сурап турганга. Дагы кандай сапаттар бар? Петличка эштеди, сүйлөп көрсөз? Раз. 1 миллион, 2 миллион. Биз улантып атабыз подкастыбызды. Азыр биз перерыв кылдык, анткени биз ошо сүйлөшүп аткан жерден биякта достор жардам берип аткан болчу да, сүйлөшүпчү. Анан биз болсо Мунарбек байкенин бир досуна петличок берип коеюн дедик, оңоюраак болуш үчүн. Анткени Мунарбек байке өзү мындай бир уялып атабы, сүрдөп атабы. Салам алейкум. Салам алейкум. Сиздер тилек каршылар көрбөйсүздөр, бирок үнүн угасыздар. Атыңызды Атым Рустам болот. Мунарбек досубуз менен кичинекейибизден бери чоң өсүп, жакшылык, жамандыкты көрдүк десем болот. Анан бул досубуз аябай тартиптүү да. Өзү ар бир адамга, негизи эркек кишиге
адамзатына тәртіп керек екен. Досуңуз аябай тәртіптүү. Бир жеңишке, бир максатка жетейин десең, өзүнө бир цел коюп алып, ошол жакка жетет да. Ошол досуңуз биз үчүн үлгүлүү. Карап көрсөк, тәртип дегенде эмне? Бул өзүнүн мондай режими бар. Мондай кылыш керек, мондай кылбаш керек деп. Көп той топурларга да бара бербейт, башка жактарга да бара бербейт. Анан көп досторубуз деле бар эми. Адамзатта эмичи тамеки тарткан досторубуз да досубуздун жанына келип тарта албайт. Жаман сөз да чыгара албайбыз. Негизи сүрүү да чоң да, мондайча айткандачы. Анан ошол досубуз менен сыймыктанабыз. Анан дагы жакшы жактарын айтып кетсем, патриотчул, мекенчил, бирөөнү да мактай бербейт, кыргызча айтканда пакта коет дейт го. Кылбайт, аябай сонун патриотчул, мекенчил. Эмнеге дегенде тойду деле жакында той деп эме кылтабыз, эми досубуз үчүн той, достору үчүн да той. Бирок той кылып ашыкча чыгым келбейт да. Эмнеге десек деле эми ажообуз деле айтты, башкы кол башчыны угушубуз керек. Мондай исрапкорчулукка жол бербейли дейт. Даже кола ичип атсаң деле кола болбойт. Мондай зыяндары бар биринчиден, анан башка жактары да бар. Израилди колдойт. Эми ал полиция көп саясий эме кырдаал го эми, бирок негизи патриотчул ичсең да жалап атсуу, өзүбүздүн өндүрүлгөн сууларды ич, кичине мекенибизге салым кошойлу. Ошондой жакшы сыпаттар аябай көп да, анан кийин ошону колдоп бизде деле сезим ойгонот. Мисалы үчүн көп досторубузга да үлгү, анан кичинекейлерге да киши эми өсүп келе жаткан жаш буынга да айтып коеюн, негизи бир максатка жетиш үчүн аябай тартип керек экен. Тартип. Мурун жеңишти, мурун досубуз деле эми бир спортсмен жеңиш болот, бирде жеңилүү болот. Мурунда жеңилип жүргөндө утулуп кала берчү досубуз. Досубуз утулуп калса деле, досум бул Кудайдан. Бул берет же бербейт. Бул бербесе да бул жакшылыкка, берсе да жакшылыкка депчи. Анан ошол сыпаттары менен биз билбеген көп нерселерди билдик. Бирденкени кылсаң дагы бир жакшы иш кыласыңбы, бир кандайдыр бир иш баштайсыңбы, ошол жакшы жактарын ал дейт. Илимий жакка көңүл бур дейт. Ошол эми досубуз менен сыймыктанып, азыр биз деле жыргап жүрөбүз эми. Бул мощный биографияны бар айтып салдыңыз сапаттарын. Анан дагы кичинекейибизде дагы досторубуз болуп кече кичине майрамдап аш кылып отурсак деле көп айтып калат эми. Кичинекейибизде дагы чоңоюшуп классташтык балдар айтып калат. Кичинекейинде да бокска мугалимдер бардырчы эмескен. Эми ошол этаптарды өттү да, тоскоолдуктар, аябай көп тоскоолдуктардычы эми. Айштабыз деле жакшы болуп, кичине кайсыл жакка Айштага да рахмат, эмнеге дегенде кайсыл өнөр жагы бар, ошол Айштага ушинтип басым жасап, ошол жакын өнүктүрүп бериптир да, шарт түзүп бериптир десем болот, мисалы үчүнчү. Эми негизи эле ошондой болуш керек экен да, тарбия дегенчи. Тарбия дегенде ар бир адамга кайсыл жагынан өнөрү күч, ошол жакка басым жасаш керек экен. Могул жак аябай тууралда анткени керки адамдар өзүнүн өзү жөнүндө сүйлөшүп кыйыныраак болот да. Биз өзүнүн жакын өсүп кеткен досторунан мындай кандай десем оценка котобуз. Менимче бул өзүнүн жөнүндө айтканга караганда мындай кызыктуураак, жакшыраак, жеңилирээк. Буга толук кошуласызбы? Правдабы? Таам деле кичинекейинде деле кыйналып, мисалы үчүн Спартакиадада азыр бизге көрүнөт да эмичи, досторуна көрүнөт, элдерге, кыргыз элине көрүнөт. Мурун чындыгында могу чет эл жакка мындай мелдештерге бара алчу эмес. Неге дегенде мамлекетте карачу эмес да. Эми кээде каражат жагынанбы же? Каражат жагынан, бардык жагынан мамлекетте көңүл бурчу эмес да. Азыр эми кичине ажообуз да келип, чындыгында мурунку жылы батир берди. Эме болчу. Эмне керек деп Камчыбек Кыдыршаевич да көп салым кошуп, биз эми көрүп жүрөбүз да. Эмне болсо эле өзүнө чакырып, эмнеге каражат керек, эмне керек деп сиз деле кече интернетке деле тарады, Олимпиада жүргөндө Камчыбек Кыдыршаевич сүйлөштү деп. Ал негизи бойдон кийин таралыптыр да. Негизи бойго чейин деле күч дем берип, бардыгын эме колдоп берди да. Ошол да бир мамлекетибиздин бир салымы да. Негизичи бул жакта досум да эми бул негизи десем командный работа десем болот да. Бул досум деле одинокий волк деп кичине сөз чыгып кетти. Ошол эмелер менен сыймыктанабыз эми. Негизи досум эч качан калп айтпайт. Эч качан чындыгында монда ачуу болсо да чындыкты айт. Эртең бир оорулуу болуп калбасын дейт. Кече да ошол эми айтар сөздөрүбүз. Досубуз менен сыймыктанабыз чындыгында.
Мурунда кандай болсок, азыр деле ошондойбуз. Төсүбүз негизи бизге үлгүлүү. Каерде болмойлу, кайсыл жерде бунун да бир айтып кеткен сөздөрүн бир жерде көйгөйгө түшүп калсаң, бунун сөздөрүн эстейсиң. Бунун сөздөрүн угуп алып, биз да башкаларга таратабыз. Ошондой болуп герой болуп калабыз да, Мунар досубуздун мүнөздөрүн алчу, бул Мунар досун тааныбаган адамдарга. Демек, мындай сөздөрдөн мындай кандай цитаталар кеткенге чейин мындай тура жол ошол жашоого керектүү нерселер экен да, мындай китеп жазам деп оюңуз жок беле? Жазабыз Кудай буйрса. Китепти жазасыз буюрса. Азыр ошол досуңуздун айтканыңыздан бери эки учур эми эсим калды эме деп. Кичине кезиңизде ошол мугалимдер урушчу, жака спортко катышпа деп. Демек тоскоолдуктар да болгон экен. Ооба, ошондо атама чалат элем, ата кой бербейт десем кете бер дечи да. Анан мен кеткенден эжекеге кийин чакырат да, чогулуштардан. Эми кичине ушуп эжекенин көңүлүн алып койчу да, неге эжекең укпайсың депчи. Ошо атам дагы салым өтө чоң. Кээде досумдун да мындай ойлору болгон, ушул спорт таштап койсомбу деген ойлорго чейин да болгон да. Бирок ушул этаптарды, ушул учурларды жеңип өттү да. Ошондой кыйналып да жүргөн, керек болсо чет эл жакка иштейин деген да эмелери болчу, Кыргызстан өнүкпөйт окшойт деп. Бирок жок, ошол жерден адам көгөрсө бир жерден көгөрөт деп коет го. Ошол чындыгында ошол сапаттарын далилдеп берди да. Бул биз үчүн эле эмес, кыргыз эл үчүн, бүткүл Орто Азия үчүн кече көрдүңүз го, кичинекей эме кыймылдар менен чоң дүйнөнү багындырып койду. Мындай симпатиясын бизге көрсөтүп койду. Кыргыз ким экенин дагы бир далилдеп койду. Кыргыз эли кандай болот экенинчи. Бул аябай суктаныч. Бул жөнүндө керек болсо кинода тартса болот. Жанагы мотивационный китептерди болсо, негизи мамлекетибиз эле ошондой кинолорду тартса, албетте эмнеге спорт эмес, башка жакта өнүгөт. Кинодо өнүкпөк. Кинонун историясы кыргыз элиники өнүгүп келет, бирок аябай сонун болмок да, эмнеге дегенде бул мотивация. Бул кыргыздын бир мондай стимулу, мондай виват деп койсок да болот да, негизи айтсакчы ошондой. Сиз спорт таштап салган ойлор келчү деп, ал качан келип калды ушул? Эмне үчүн спортты таштайм деген мындай ойлор келди эле? Ал эми жашыраак кезде болгон да, көбүнчө переходный возраст дейт го. Ошондо эми түр көрүнөт да адамгачы. Бир нерсеге жете албай атсаң, башкалар жетип аткан көрүнө берет экен да. Ошого айтат го, өзүңөн ылдыйды карасаң шүгүр кылышты үйрөнөсүн депчи. Вообще биз эми Кыргызстанды утуп атабыз. Ош тута албагандар карасаң шүгүр кылып жүрө бересиң да. Эми жаш кезиңде ушундай ар кыл ойлор келет экен. Канча жыл ушул боксту таштайм деген ойлор келди? Бир 2-3 жолу келди го дейм. Чоңойгон жашыңыздар келген жок? Жок. Ошо жашыраак, мисалга 18, 19 жаштарда же болбосо ошо. Көбүнчө ошо 19 жашында келди болуш керек. Россияга иштейм деп каражаттар, кыйынчылыктар бул кайсыл учурда болду? Ошо учурларда. Тоже 19 жашында. Баарды бир учурда. Демек сиз ушул переходный возрастын жети 18-19 жашыңыз эң кыйын болгон учур. Ошол убакыттын көз ирмемиңдериңиз барбы? Ошол эсиңизде ошол убакыттар? Ооба, Россияга кетип эле калгам өзү. Кеткенсиз. Алла кадыр затта иштей алган эмесмин мен. Неге? Билбейм, ушу документ кылайын десең акча керек болот. Бул документ кылсаң башка документ керек болуп калат. Анан аякта квартплаттар бар, аны төлөйүн деп Кыргызстандан акча салдырчумун. Адамдар өзү наоборот аяктан Кыргызстанга салат го. А сизге наоборот Россияга Кыргызстан аяктан салып анан ошентип кичине биздин жашоо биякта экен эле, ошого Аллах Таала аякта иш болгон эмес экен да. Ошого шүгүр кылып азыр көп шүгүр кылам да. Өз Кыргызстандан кетким келчү эмес. Ошондой бир убакыт болуп калат экен. Досторуң деле кетип атса, азыр эми Кыргызстанда көпчүлүк эле Россияга иштеп кетип калды го. Өзү ушул 19 жаш, 18-19 жаштын бул эме мындай переходный возраст го, мындай чоң жашоогочу. Чоң жашоо кадам, анан көбүнчө жаштар биздин эле катталуучуларыбыз мындай барбы сомнение болду всегда. Бир кыйынчылык түшкөндөн кийин алар кыйынчылык менен күрөшүп албай, жеңилип калгандар бар. Ошолорго кандай кеңеш, сунуш бермексиз? Кандай ишеним
кандай дух мотивация деп коет го, эми сиз эң мотивационный тарыхчыларын булар азыркы сиздин жаратып аткан ийгилигиңиз болуп атат. Ошо эң биринчи сабыр кылып үйрөнсүн. Сабыр кылгандарга бардык жакшы нерсе келет. Анан экинчиден ошо шүгүр кылсын да, кайсы учурга болбосун. Мисалга өзүнүн акыбалын карап, мындай өзүн караса, өзүнөн ылдый адамдар бар да. Ошого шүгүр кылсын дейт да. Бул жерде бир ой бар го, ушул ылдыйдагы адамдарды көбүнчө адамдар ылдыйдагы адамдар карап өтүп өзүлөрү өнүкпөй калат, ордунда тура берет депчи. Бул жерден баланс табыш керек да. Өйдөн да карап, ылдыйда да карапчы. Ошол жерде кантип тапса болот? Жок, бул өйдөнү караганда кайсы жактан караш керек деп ошону суроо да бул. Мисалга жакшы жагын, мисалга байлыгын карай берсең, жанагы айттым го, өзүндө бар нерсе көрүнбөй калат. Мисалга сизде бир Камри деп коеюн, Камриңиз бар, бирок жип мингенин карай берсеңиз, Камриңиз вообще мындай неинтересно болуп калат да. Туурабы? Бул баягындай өзүнүн өйдөнүн эмнеге караш керек? Баягы илим жактан караш керек да. Бирөө акыл жактан, илим жактан өтүп кетип атабы? Ошого жетемдеп аракет кылсын. Илим алган сайын адам башка жагын дагы өнүктүрө баштайт да. Бул жанагындай каражат жактан же дагы башка өзүнүн мындай керектүү жактарынан караш керек да. Көп адам карайт десе наоборот болуп калат да. Акчасын көбүн карап алат да, илимин мисалга бирөөлөр келет, мен намаз окуп атам, окуп айтпайбы деп ошоян карайт да, ошол өспөй калат да. Наоборот, бул менен көбүрөөк жаттап алыптыр Куран. Кой мен жаттайын. Же ушул жакшы иштерди көп кылып атат. Кой мен дагы ушул жакшы иштерди кылайын деп караса, ошо анан баланс болот да. Жакшылыктан жарышып. Көбүнчө тедер болуп калдым да азырчы. Чоңураак үй салганды карайт дагы, мен дагы ушундай салып коеюн деп аракет кылып атат дагы. Намаз окуп атам, бул окуп айтат, же мен 2 сүрө жаттап алгам, бул бирөөнү билет экен деп ошентип калдык да. Басынтып бири-бирибизди шылдыңдап керек. Наоборот болуш керек да. Атаандаштык деген бул эми бир четинен бир чөйрөдө жакшы, ошол эле спортто. Эгер жашоодон караса, атаандаштык деген бул кыргыздардын азыр генетический кодуна кирип калган бир эме болот, оору деп айтсак болот да. Азыр мындай айткандачы, тиги кошунам тигинтет, ошол эле той, ысырапкорчулук, бунун баардыгын эми жоюш оор, бирок бизде сиздей адамдар айтса, көбүрөөк айта берсе, балким бир убакта сиңип калат. Жетет элге. Сиздин бир жерден сөзүңүздү угуп калгам, эркектердин мүнөзү жөнүндө сонун айткансыз да. Эркектердин мүнөзү жөнүндө кандай ойдосуз? Эркек деген өзү кандай болуш керек дегендей. Эркек деген Сиз азыр эме болуп атпайсызбы? TikTok краш болуп атпайсызбы? Instagram краш. TikTokка кирбейин да ошого. Зря кирбейт экенсиз. Телефонун барын көрсөтсөм рекомендацияда. Кирген дагы эмесмин TikTokка. Такыр. Жок. Instagramга. Instagram бар өзү. Азыр мына ушу Олимпиададан бери кичине ага убактым болбой кире албай атам. Кире элексиз тоже. YouTubeга деле почти кире элекмин. Немен алектенесиз? Эгер азыр бардыгы эми бар го, жашоонун баары телефондо да. Эгер телефондо эмес болсо эмне кыласыз? Мына досторум бар го, достор менен не информациясы досторум айтат. Эмне бош убакта эмне менен алектенесиздер? Биз азыр бош убакт болбой атат, бирок табып мечитке барып атабыз да. Эң башка. Мындай айткан, эң башка элдер сурап калат го, хоббиң эмне депчи. Бул хоббиңиз бул эң биринчи мечитке барып, ошол жактан ошо илим үйрөнүп, Куран окуп, ошо. Эми эркектер мүнөзү жөнүндө улантып кетсек, ошону тема буралып кетпедикпи? Ошол эркектин мүнөзү жөнүндө кандай ойдосуз? Токтоо болуш керек да. Ошон үчүн Аллах Таала эркекти үйдө башчы кылган да. Эркек киши чечкиндүү болуш керек. Анан койгон максатына жете билиш керек. Азыр көпчүлүк эркектер бар, кичине башына кыйынчылык түшсө эмне менен чыгарат? Ичкилик менен чыгарат да. Андай кылбаш керек. Эркек адам эмне кыйынчылык келбесин, Аллах Таалага кайрылышты үйрөнүш керек. Аллах Таала чечип койгон болсо, айттым го, башка эч ким эч нерсе кыла албайт. Аллах Таала бир адамга ийгилик берсе эч ким ала албайт. Аллах Таала бербесе, бүт дүйнө биригип алып ийгиликти кылабыз десе кыла алышпайт.
ошого биринчи Аллах Таала кайгысын. Анан аялдары менен айтышып көп мындай эркектик баркын кетирип алышпасын да. Мындай маанилүү сүйлөшсүн, Сөздөр маңызды болсун. маңыздуу. Ошого ар бир сөзүнө көңүл бурсун. Ошо кыргыздарда сөз бар го, жети өлчө бир кес дегенчи. Ошого оор басырыктуу болсо жакшы болот. Ар бир мусулмандын эң баш максаты бул бейишке жол табуу да. Эгер бул дүйнө жөнүндө ойлонсок, кандай кыялдарыңыз бар? Бул жашоодо эмне өзгөргөнгө көзүңүз жетет? Эмне өзгөртө аласыз? Мен өз мамлекетке ушу салым кошсом, ошо балдарыбызга ошо илим жагынан ошо мисалга бир окуу жайбы бир ачып мамлекетибизди өнүгүшүнө мисалга салым кошкум келет болчу да. Андан кийин ошол эле жерде тарбиялык сабактар болсо деп. Эмнеге дегенде бул тарбия болгон болсо, ал чоңдорду да кызаттап калат, жакшы урматтап, өзүнө кичинесине жакшы мамиле кылып калат. Азыр бизде ушундай болуп калды, чоң кичине карабай калышты да. Мисалга баягы сый урмат маселеси өтө оор боло баштады да. Эмнеге дегенде мына маршруткага чыгасызбы, автобуска чыгасызбы, жаш балдар чоңдорго орун бербей калды. Эң биринчи ошо тарбияга көңүл бурмакмын да. Мына Японияны айтат, булар эми мусулман мамлекет болбосо да, булардын тарбиясын айтат. Өтө мыкты деңгээлде да. Өзүңүздөр деле соцсеттерден көрсөңүздөр керек. Жаш балдары биринчи 4-класска чейин биле тарбия жөнүндө сабак өтүшөт экен да. Андан кийин башка нерселерди үйрөтүп кетет экен да. Ошондой эле досум айткандай тартип болсо бардык жакта ийгилик болот, Кудайым буйрса. Алар да жанагындай пешеходдон өткөндө дагы туруп, кол көтөрүп көрүп каласыздар. Алар өзү ошол Кыргызстан биздин мамлекетибизде, сүйүктүү мамлекетибизде ар кайсы адамдын өзүнүн колунда көргөн бир эмелер, көйгөйлөр бар да. Сиздин көзүңүзгө кандай көйгөйлөр илинет? Айта кетсем, ушу жанагы бузукулук маселе көбөйүп кетип атат экен да. Кыздарыбыз мисалга эрте мисалга баягындай жаман жолдорго түшүп калып атат экен. Ошого ошо өзүнүн үй бүлөсүндөгү адамдарга ошолорго жакшы көзөмөл кылса деп мындай ниет кылам да. Ошолор өзүнө айттым го, жана кичинесинен жакшы тарбия берип койсо, Кудайым буйрса, бир аял бузулушу 1000 эркектен жаман дейт да. Бир аял оңолушу 1000 эркектен жакшы дейт. Ошого аял кишилерибизге көбүрөөк көңүл буруп, сый урмат кылсак деп. Биз эми эркек болгондон кийин биздин мойнубуздагы милдет да бул. Аялдарыбызды барктап, көтөрүп, жакшы тарбиялап. Азыр бул эми ушундай болуп атат. Буга эркектердин дагы мындай немеси, күнөөсү чоң да. Эмнеге дегенде мен сени жакшы көрөм, мен сени алам деп канча кызды бузуп коюп атат да. Ошолор дагы андай кылбаса, акыретинен корксо, Алладан корксо, андай кылбаса деп. Өзү бар го, кыз өзү менен бузулуп кетпейт дейт го. Дайым эркек баштайт. Ошого айттым. Аны кайра эле эркек чыгат, аял бузулду деп, бирок башында ким бузганын. Ошого эркектерге айтмакчымын, эркек болгондон кийин эркекче жүрүп, үйлөнгүлө, ушундай болбой атса, үйлөнүп, нике менен адылдап жашашсын деп айтмакчымын да. Ошого айттым го, азыр бир аялдын бузулганы 1000 эркектен жаман. Бир аял оңолсо 1000 эркек жакшы. Ошо эми биз себеп болуп
бир туугандары зоңолуп кетсе, Кудайым буйрса. Кандай бакыт болмок. Кубанып кандай бакыт айтмак. Ама Кыргызстанда өзү көп маселе бар ошо эркектер менен эркектен бул өзү көп чоң маселе да. Анан биздин эркектер азыр тилекке каршы жаңылыктар барыбыз эле окуйбуз да. Эмнеге деген гана нерселер болуп атат. Үй бүлөсүн өлтүрдү, тигини кылды, муну кылды деп эле. Бунун бардыгы өкүнүчтүү нерсе. Ата, эми эркек адам бул аялды уруш деген бул өтө мындай төмөн түшүп кетиш деген да. Аялдан алды. Эми сен эркек болгондон кийин эркек же мисалга аялың сүйлөй берет, ага көңүл бурбай коюш керек. Аялды эми ал эркек аял сүйлөгөн себеби дагы эркек өзүнүн да. Ал эркек өзүнө оңдой берген болсо аял киши сүйлөбөйт өзүчү. Мисалга аялга тең элип айтышып алышат го. Эртең бир айтышат, эки айтышат, ошо бойдон айтышып кете берет да. Эркек баш айттым жанагындай эле оор басырыктуу болуп, кичине өзүн кармап, аялдарды сыйлаш керек да. Аялдар ушундай кымбат да өзү. Мисалга бриллиантың болсо канча бекитесиң да. Эми ол бриллианттан канча эсе баалуу да. Эми сизге мисалга бала төрөп берип атса, сиздин жаныңызда болсо, мисалга аны баалаш керек да. Беркиндей ошо сиз айткандай жаман иштер кылган эркектерге туура эмес да. Бир сөзүм айтканда вообще мындай мындай экен, оозунан жаман сөз чыга албайт экен да. Жаман сөз чыгара албаган вообще болбойт да. Мындай өзү эле бүгүн подкастыбыз өзгөчө деп башында айтып кетпедимби? Чындап өзгөчө. Бүгүн бизде эмне гана маселени көтөргөн жокпуз. Досу да кошулду Мунарбек байке менен. Көп нерсени көтөрдүк. Бирок менде суроолор бар. Ар кайсы коногубузга берген аягында. Ошолорго сиз да жооп бергиңиз келип атабы? Чем жардамдашам эми. Досум скромный да, аябай элечи. Эгер айта албай сөздөр болсо эми кичине кошумчалап коебуз. Сиз айтып турушуңуз керек окшойт. Давай деп. Чем досум биз сизде эле эме кылат, просто аябай скромный, анан жөнөкөй да ошонусу бар да. Бул менче бул эң жакшы маселе, жакшы нерсе го дейм, анткени жөнөкөйлүк көбүрөөк бир өзүнө чакырат экен ошол. Бирок бир эме парадоксту айтсам болот да. Бир четинен ушу көңүл жаман көрөсүң, бирок ошол жөнөкөйлүк болуп көңүл жаман көргөнүң көбүрөөк көңүл чакырат да сагачы. Анан көбүнчө адамдар кызыгып баштайт. Демек, кыска суроолорду берип баштайын. Мен кыска суроо берем, бирок сиз кыска жооп бербей, узун жооп бере берсеңиз болот. Биринчи суроо. Акча деген эмне? Акча деген бул сиз айткандай азыркы учурдун мындай куралы да. Эң көп бир учурда канчалык сумма акчаны кармагансыз колуңузда? Эсимде жок экен, сумманы Эми кармайсыз деп койсо. кече ошо 10 миллион алдыкпы? Ошону кармадык. Эң көп акча кетирген буюм? Ошо машина алганда эле болсо керек деп ойлойм. Машина. Сурасам деп сурайлы коеюн. Аты барго? Машинаңыз кандай деп. Сүй деген эмне? Сүй деген Алла үчүн бири-бириңи жакшы көрүш. Эң чоң сүйүңүз кимге болду? Аллах Таалага, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Бактылуулук эмнеде? Бактылуулук динде. Эң чоң кыялыңыз? Эң чоң кыялым ошо Куранды толук жаттап илим алыш. Кыргыз болуу деген эмне? Кыргыз болуу деген ошо эл жерге күйүп, ошо мамлекетти коргоп жашаш. Кыргыз тилине болгон мамиле кандай болуш керек? Өтө жогору деңгээлде болуш керек. Эмнеге дегенде, биз тилибиз менен, биз улутпуз да. Ошого өзүбүздүн тилибизди бекем сактап калышыбыз керек. Кошумчалап кетейин. Досубузда көчөдө жүргөндө бир орусча же бир башка тилче, англисче сүйлөсө, сен эмнеге кыргызча, даже бизде айтат. Сүйлөсөң жакшы сүйлө. Эмне кыласың ал жака орусча сүйлөп? Кыргыз тилиң барго деп бизди да керек болсо даже оңдоп коет да. Ошо сапаттары да бул эмне деген? Бул патриот деген да.
ошол эми кичине эми өзү деле ошол эми ар кайсы көрөрманыбызды чакырып кетмекпиз. Кыргыз тилинде сүйлөгөн, сулуу кыргыз тилинде сүйлөгөн бул эң чоң бийик мамлекетке болгон салым. Ошондуктан кыргыз тилинде сүйлөш керек. Мен да кичине киркилге катачылык кетет, эми билесиздер да. Кийинки суроо берейин. Сиз үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк бул эмне? Эң чоң мүмкүнчүлүк кыйналгандарга жардам бериш. Чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Ал Аллах Таала сизге ошо мүмкүнчүлүк бергенден ошо башкаларга жардам бериш. Адамдын эң башка сапаты бул? Адам болуп жашаш. Менде сөз бар, генерал болгусу келбеген солдат эмес дегендей, сиздин жашооңузда ошо Олимпиадага барып келиш болуп, мына Олимпиадага келип, Кудай буйрса, мисти алып келдик. Ошондой эле туура эле айтамбы же? Жок, бул туура эмес деген жок да, бул сиздин көз карашыңыз, сиздин оюңуз. Ошо баягындай. Ошону айттым да. Ушул Мунарбек байке аябай ойлонуп эме кылып атат да, элдерге туура үлгү көрсөтөйүн деп. Бул дагы адамдын бир эң башка сапаттарынын бири го дейм. Анткени өзүң ар кайсы кадамыңды ойлонуп, өзүң ар кайсы сүйлөгөн сөзүңдү ойлонуп сүйлөө, бул дагы өтө мындай кыйын нерсе да. Ошо спорт тармагынан ошо сиз айткандай солдат генерал болбой сайын дегендей, спорт тарабынан ар бир спортсменге ошо Олимпиадага барып келиш. Сиз үчүн накта деген бул эмне? Накта деген чыныгы. Мындай акча берги деген нак деген да, ошондой. Жакшы. Кыргызстанда эң накта адам бул? Кыргызстанда эң накта адам. Кыргызстандагы эң накта адам бул? Мунарбек. Макул, сизге жооп берүүгө мүмкүнчүлүк бербей эле коеюн. Бул жакта досуңуз жооп берип коюптур. Мен эмне деп айтып кетмекмин? Сизге ийгилик кааламакмын. Бул тарыхта кала турган подкаст болду. Анткени ар кайсы подкаст менин ишенимчимде бул архив катары калат да, бир нече жылдан кийин. Анткени ошол эле бизде канча спортчулар өтүп кеткен, алардын видеолору эч жакка калбайт, үлгүлөр калбайт деп ишеничем. Бул подкастта айтат го, дин жөнүндө сүйлөшкөндөрдүн адамдардын арасында периштелер чогулуп турат депчи. Ошондой эле болуп туруп бүгүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирип кетпекмин. Сизге дагы келип бергениңизге, убактыңызды бөлүп бергениңиздерге келип көрөрмандарыма айтып кетмекмин. Жашоодо адамдын көп сүйлөгөн адамдар көп, кооз сүйлөгөн адамдар көп. Бирок эң сөздөн да бийик турган нерсе бул кыймыл аракет. Адам өзүнүн жүрүш турушу менен көрсөтсө, ошол жашоодо жашаган сапаттары менен көргөзгөн киши ошол сөздөн да бийик нерсе деп айтып кетмекмин. Ошондуктан бүгүн ошол кыймыл аракеттин амбассадору Мунарбек Сейитбекұлы байкебиз конокко келиптир. Анан достору, акыркы кайрылууңуз кыргыз элибизге. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге дүйнөдө болгон жакшылыктарды каалайм. Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берип, баардыгыбыз толук дин менен жашап, ошо мусулман болуп бул жашоодон өтүшкө Аллахым насип кылган болсун. Ошондой эле эмне тилеген максаттарыңыз болсо, баардыгын Аллахым жеткирген болсун. Баардыгыңыздарга рахмат чоң. Урматтуу көрүүчү, ушул убакытка чейин биздин чыгарылышыбызды көргөнүңүзгө чоң рахмат айтып кетмекмин. Биздин соц тармактарыбызга катталыңыздар, Мунарбек байкенин соц тармактарына катталыңыздар. Бизди колдогонду унутпаңыздар. Эң чоң колдоо бул жактырууну басуу, комментарий түшүп өзүңөрдүн ой пикирин калтырып кетүү, анан Мунарбек байкеге дагы жеңиш жарытканга дуалар жазып кетиңиздер. Анан баса айтып кетчү нерсе, кийинген кийимим культурамен чоң байке. Мунарбек байкеде белек кылып кеттик. Жакында Мунарбек байкенин балким свадьбасында көрүп каласыздар. Ошондуктан баарыңыздарга дагы бир жолу рахмат. Кечке эле рахмат. Ошондуктан бул накта подкаст болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.